Бөрү Токой айылы Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Алайкы өрөөнүндө жайгашкан. Облустан 225, райондон 125 километр алыстыктагы бул айылга эл 1987-88 жылдар аралыгында отурукташкан. 1992 жылдары үй курууга жер берилбесин деген мораторийден кийин үйлөр салынбай калган. Учурда аталган аймакта 30дай түтүн калк жашайт. Тургундар ашар жолу менен башталгыч класстар үчүн мектеп куруп алышкан. Канкургон айылынын курамындагы Бөрү Токой аймагы 2020 жылы өзүнчө айыл макамын алган. Кытай менен чектешкен эң алыскы айылдардын бири. Тоолуу аймак. Кыш эрте түшөт. Аталган айыл тургундарынын бир күндүк жашоосу менен тааныштык. Биз азыр Алайкы өрөөнүндөгү Бөрү Токой айылында турабыз. Бул жакта негизинен мал чарбачылык менен алектенишет. Андыктан эрте менен күн малды жайгаштыруу, талага айдоо менен башталат. Мал чарбачылыктан бөлөк ар бир бөлө кышка жете элек картөшкө, сарымсак, сабиз өңдүү жер азыктарын эгишет. Быйыл кар эрте жаап, жыйын-тереңге араң жетишкен. А картөшкөлөр казылбай жаткан. Аба ырайы шаштырган бул үй бүлө картөшкөнү казып алууга ашыкты. Негизи бул картошкаларды айылда көп эле эгишеби? Ар ким өзүнүкүн, Ар ким жегенге кет. Сатканбыз. Анча мунчалары бар сатып эккендер. 1 тонна, 2 тоннадан алгандар. 3 тоннага чейин. Тегиз экен, мына жок. Кыш бою жетет экен да. Көшө кышта жазда, кайра картошка бушканга чейин жеткидей кылып алабыз да. Буларды эртеле газдатып эле кар жаагынга байланыштуу. Кечигип калды мына картошка деле, бул малга чейин нева калат элек. Казылган картөшкөлөрдү алгач күнгө жайышат. Кураган соң сорттоп, мөшөктөргө салып, жертөлөөгө киргизишет. Аны кыштай пайдаланат. Ал тургай шаарда окуган бала чакасына да жөнөтүп турушат. Айыл тургундары булактан суу алышат. 2-3 жыл мурун уругуштап тойлаган булак суусун азыр таппайсың. Нурзат Молдошева климаттын өзгөрүүсүнөн булак соолуп атат дейт. Су өзү аябай көп болчун да, мурун келип эле челек менен суу алып кетет элек. 2 жылдан бери ушинтип азайды, климаттын өзгөргөнүнө байланыштуу болуп атабы. Жазга мал көбөйүп калат, күзүндө ушинтип соолуп калат, кичинеден кылып алып калабыз. Колго кармаган мал жандыгында булактан суу карышат. Бизде ушу айтесинде тоо жеринде мал чарбачылык менен алектенебиз. Күзүн алып келип колго багабыз, жазга малга Айылда 2 чоң жол бар. Биринчиси айыл аралап өтсө, экинчиси жогору тарапта. Ал жол аркылуу коңшу айылдарга каттайт. Чоң жолдо ойноп аткан балдарга бет алдым. Ал арада мал жүктөп бараткан машина көзгө көрүндү. Сиз бул малдарды каяка алып баратасыз? Муну базарга. Сиз өзү Красноярга базарга берип атабыз. айылдан мал алып барып, ташып ошо жайсыз. Сиз өзүңүз бул жакта жашайсызбы? Биз айылда турабыз. Жакшы экен. Негизи кандай болот бул жактан прибыль жакшы эле түшөбү? Чоң бодолорго 1,5 миң менен бар кесилатта мазак акча сатышында. Тегилеге түнүшү. Чогулган балдар тойго чыккан машиналарды тоскону күтүп турушуптур. Тойдо ЗАГСка Когарт айылына барышат. А жаш балдар үйлөнүү үлпөтүнөн үмүт эткендей акмалап турушат. Аны туйган машинадагылар да көчөт балдарга белек бечкек же акча таштап өтөт. Сен атың ким эле? Мен атым Нурислам. Нурислам, деме келгиле. Силер эмне талашып атасыңар? Бөлүшүп алсаңар болбойбу? Канча акча алдыңар? Мен 50 сом алдым. Сенчи? Мен 20 сом алдым. Ким үйлөнүп атат негизи билесиңерби? Мен билбейм. Мен Алаңгыча каш карайды. Талаадан кезүү келди. Тоолук тургундар малды талаага айдап, аны кезек менен кайтарышат. Кезүү келген соң малын бөлүп, тоолуктап, королоруна камашат. Торпокторду алып келип, жандыктарын жайгарышат. Апалар уйларын саап, сүтүн тартышат. Мына ушинтип бир күндүк жашоо аяктайт. Эртең жаңы күн. Кайталанма тиричилик. Алайкы болгон сапарыбызга арыды, ушинтип УАЗдар менен кайра шаарга жөнөдүк. Жол таштак, татаал болгондуктан УАЗдар такси кызматын аткарат. Анткени бул унаалардын асты бийик. Ишибиз ушул, эртең менен турабыз. Килеттерди ар бирин үйдөн алып кетебиз. Эшигин алдына барып. Бир эле жерден алып кетпейбиз. Ар бирин
Her ayından çoluk geliriz. Özüm Tankkorgon degen ayında yaşayın. Anan hazır. Dörtkökoy degen ayılga gelip mal yerden dağı bir kardeşimiz mal yerden dağız. Belçe buradan yol varıp Saykala degen ayıl var. Oşol yerlerinde kalamız. Kışı jayı kattayız. Jayda biraz yolumuz jеңилирээк болот. Көчкү жок. Жакшы кыштын күнү көчкү түшөт, жол жаман болот. Кээде тракторубуз капал болуп калат, кээде урушмай казып калабыз көчкү ушундай. Биз тоо борундагы кыйма чийме жолдор менен бараттык. Жүргүнчүлөр ар теманы кызуу талкуулап, айрымдары уктап барат. Айрыкча жол көйгөйү элдин жүрөгүн өйүт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында шайлоо алдында талапкерлер жолду жакшыртаарын айтып, добуш сурап келишет. Бирок ушул күнгө чейин натыйжа жок. Кээ бир көйгөйлөрдү айыл тургундары өздөрү эле чечип алат. Бирок жолго көңүл бурулуп калар деген үмүтүн үзбөйт. Жамыр жаган учурда таш булайт, анын ишной теребиз. Мамет мезгилинде таш түшкөндө үстүндө жок калат. Жайда кышта ушу жол маселеси кыйын да бизде. Жолду жакшырап карап берсе, жолду жакшы жайда кирелик салып, таштар түшкөндө убакыт саатында сүзүп берсе жакшы болот. Сизде мисалы жайындасы ушу таштар кулап аткан, убакка түшүп болуп калган учурларыңыз көп болсо керек. Окуялардан айтып бербейсизби? Аябай эле көп болот. Жайында деле кышында деле ушу 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушу таксиде иштейм. Күнү ишим ушул. Ар кандай нерселер болот. Баарына чыдап, элге кызмат кылып жүрөбүз. Кышкысын кар оор жааганда жолдор бүтөлүп, жалпы алай көйрөнүнө каттам токтоп калган учурлар да болот. Бул түйшүгү оор. Эли Токбейил айылдын бир күндүк гана тиричилиги.